Бул жолку шайлоодо жарышка чыккандардын эң кичүүсү 21 жашта. 1999 жылы төрөлгөн. Депутат болууну каалаган улан кыздардын саны 10го жетет. Аларды 9 партиянын тизмесинен көрсө болот. Бирок бирөө дагы 60-орундан өйдө жайгашкан эмес. Буга чейинки тажрыйбаларга таяна турган болсок, кийинки шайлоого чейин мандатка жетери күмөн. Ошентсе да конституциялык укуктарын пайдаланып көрүүнү чечишкен. 59 берене жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону дайындоо. Шайлоо күнүнө карата 21 жашка толгон шайлоого укугу бар Кыргыз Республикасынын жараны жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Ошондой эле депутаттардын жаш курагына карата жогорку чек дагы коюлган эмес. Бул жолку шайлоодо 70 жаштан өткөн талапкерлердин саны 10дон ашат. Эгерде аксакалдар мандатка жете турган болсо, парламентте 80 жаштагы депутаттарды да көрүп калабыз. Буга байланыштуу коомчулукта пенсионерлердин мыйзам чыгаруудагы жигердүүлүгүнө күмөн санагандар чыгууда. Ошол эле учурда билими, тажрыйбасы жок деп жаштарды жээригендер да бар. Андыктан жалпы талапкерлердин жаш курагын талдап көрдүк. Ар бир партиянын жогорку кеңешке келүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар делген алдыңкы 50 тизмесине токтолсок, 7-чакырылыштагы депутаттардын орточо курагы 35-50 жашты түзөт экен. Ал эми билимине кайрыла турган болсок, кээ бир саясий бирикмелердин 95%-ын дипломдуулар түзсө, айрым партияларда билими жоктор 40%га чейин жетет экен. Орточо эсеп менен алганда болочоктогу чакырылыштын 85%-ы гана жогорку билимдүүлөр болуп калчудай. Анткени депутаттыкты эңсегендер үчүн орто билимди эле жетиштүү. Буга мыйзам жол берет. Картошка сатканда сетка мüşөккө. Мüşөктүн астынан үстүнө отборныйларын чоң-чоңдорун салып ортосуна шиликтерин айдап октой ичилек го. Партиямдын ошондой да жана көрүнүп калган жаштарды алдына коет дагы. Анан картаң-куртаң чирик-чүрүктөрү акырын билимдей туруп кошулуп кетет да. Эрмегат Токуров, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.